Мына ошентип өткөндөгү теманы жыйынтыктап, азыр эми ушу аалам деген эмне? Арбай деген эмне? Деги эле адам каяка барат? Эмнеге калыптанат? Ушул жөнүндө сабак өтөлү. Мына, урматтуу журтум. Эмкиде ушу Кудай жөнүндө сабак өтүп берем. Бүгүн ушул адам, арбай, анан Кудай бийиктикке чыгалчы. Арбайлардын кызматы, касиети кандай? Жандос ааламга учуп, денедос өлгөндөн кийин жан, рух, арбай ар кандай атасак болот. Бийик аң сезимге ээ болушат. Мына мындай көтөрүлгөндө, арбак жашоосуна, жаннат дүйнөгө, асманга чыккан кезде. Алар үчүн алар бийик аң сезимге ээ болот экен. Муну кандай салыштырсак болот? Алейге караганда улуу адам бийик аң сезими. Ансыгандай алар дагы өсөт экен, жан өскөндөй. Адам өскөндөй, тело өскөндөй. Бийик аң сезимге ээ болот. Пендечилик жашоо рухтар үчүн өтө мажуру аң сезимге ээ болгондуктан, жан дүйнөлөрүн өстүрүү үчүн инсандарды, жакындарды, ага тууганды ар дайым түштөн, көрүнүштөн мына азыр Теңирдин улуу или менен чакырып атат. Рухтардын, арбайлардын, жандын, жердеги тууган туушкандары эски жолдо болсо, пендече ошо диндеби, байлык, бийлик, бир корпус жашоо үчүн жашаган болсо, кырсыктырат. Жана кырсыктарды айттык го. Бала чакасынан жана башкадан деп. Теңир берген бактан, дөөлөттөн, ден соолугунан, ырыскыдан, жолунан кармайт. Арбайлар, рухтар бул ааламдык сыйкыр күчтөр. Мына урматтуу журтум. Караңыз. Арбай деген эмне экен биринчи түшүнүп алалы. Мына арбайлар ааламдык сыйкыр күчтөр экен. Буга далилим. Ата жолунда эмне үндөп атат? Арбайлар келип үндөп атат. Каяка чакырып атат? Улуулукка үндөп атат. Түшүңө өтүп кеткен адам келдиби? Улуулукка үндөгөнү. Түш көрбөгөн адам жок. Эгер түш көрбөсөң, сен такыр эле бүтүп калгансың. Түшүнүгүң бүтүп калган. Кээ бир адам айтат, ушу түшүмдү көп эстей албай атам, кармай албай атам дейт. Антеннаң баары кирдеп калган. Мына, арбай деген эмне экен? Арбай эмне дей берет? Арбай эми жаңылып аткандар бар, дагы кайталап коеюн. Кыргызда сөз бар. 7 катар аалам бар, 7 күн бар, 7 түс бар, 7 катар жер бар, 7-нин бири ыйык. Орусча сөз бар. Сем и я. Ансыгандай ушу 7 катар аалам бир эле. Жерде үстүндө жашап атабыз, бул корпус жашоо. Жан асманга учканда мына арбак айланды. Дух арбак. Воздух, духов возит. Ани рядом, ани видит. Бизден акылдуу экен уже. Жаныбыз асманга чыкканда. Андан аранан өсүп жаннат дүйнө, соңку дүйнө, нур дүйнө, ааламдык ишке даярдык анан могу Алла болсо, Кудай Теңир болсо бул арбайлар экен. Бул байыгандар, ары байыгандар. Жан дүйнөсү жарды, же жарды адам, бай адам дегендей эле арбай деген бул Алланын астында, мындайча айтканда, Кудайдын астында адамзат үчүн, 6 катар аалам үчүн адам ата обоне баштаган ааламдык сыйкыр күчтөр. Адамзатты ким башкарат азыр? Алла башкарбайт. Кудай башкарбайт. Ушуну эсиңизде